Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barыңыздарга Аллахның рахматын, тынчтыгын, берекесин каалайм. Мына ушул Дордой базарында иштеген -1 Даткайымдар жамааты, жалпы Дордой жамаатына Баткен Лейлек элин атынан чоң ыраазычылык, чоң рахмат айтабыз. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айтат: эгер бир мусулмандын денеси ооруса, калган бардык мусулмандардын денеси ооруйт дейт. Биздин абалды көрүп, сиздердин да жүрөгүңүздөр ушундай ооруп, жүрөгүңүздөр сыздап турат. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айтат: Каабага карап ушундай деди: эй Кааба, сен мен үчүн өтө ыйыксың. Мен үчүн өтө кадырбактуусуң. Бирок бир мусулмандын көңүлүн көтөрүп коюш сенден ыйык турат деген экен Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам. Мына ушундай көрсөтүп жаткан жардамыңыздарды биз көрүп, Баткен Лейлек эли ушундай сүйүнүчү койнуна батпай ушундай кубанып турган мезгил иншаалла. Аллах субханаху ва таала кереметтүү Кур'анда айтат: Инналлаха ла юди'у ажрал мухсинин. Аллах субханаху ва таала жакшылык кылуучулардын жакшылыгын текке кетирбейт дейт. Иншаалла, Кудай буйрса, бул кылган жакшылыгыңыздар иншаалла Аллах таала сыйлыгын берет. Мына ушул кылган жакшылыгыңыздар сиздерди бейишке киришке себепчи кылган болсун. Я Аллах, бул дүйнөдө азап тарткан жан болбосун. Мына ушул Баткен Лейлек элине жардам берген жигиттер эки дүйнөдө кем болбосун. Я Аллах, бул жигиттерди доско зар, душманга кор, мээримсиз адамдарга муктаж кылбагын. Алла ишиңиздерге, өмүрүңүздөргө Кудайым береке берсин. Балдарыңыздардын жакшылыгын көрүңүздөр. Эч качан оорубаңыздар. Элибизде тынчылык, аманчылык болсун. Ушундай бир жакшылык күндөрдө жолугушту Аллахым барыбызга насип эткен болсун. Барыңыздарга Баткен Лейлек элин атынан дагы бир жолу чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Аман болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Азыр кыргыз элин ушундай кыйналып турганда биз кайдагерлик кылбай Дордой жамааты ушул ишти кылып атабыз. Кайда эме гуманитардык помощь колдонуп келишинче чогултуп, бүт Дордой ишкерлердин атынан ушул машинени, биринчи машинени жөнөтүп атабыз. Кудай кааласа эртең экинчи, үчүнчү машинелерди жөнөтөбүз колубуздан келишсе. Биздин Баткен Боордош элибиз неге муктаж болсо, биз ошодон кайтпайбыз, жөнөтүп жардам беребиз. Урматтуу Баткендиктер, туугандар, Боордош туугандар, эч капа болбогула, силер жалгыз эмессиңер. Биз силер мененбиз. Биз силер менен. Кош берем. Бирок биз чогулткан эме акчалар. Фран айдап турер азыр туугандар. Онча акча чогултту. Биз азыр гуманитарный помощь алып атабыз. Ушунча акча ишкерлерден чогулту, Дордойдун ишкерлерин, бул жерде Мадинанын ишкерлери дагы бар, Дордойдун ишкерлери дагы бар. Ошонун баарыны чогултуп жалпы жагыбыз менен 3 машина гуманитар, бүгүн Кудай буйрса биринчи машина кетет, эртең эки машина жиберебиз Кудай буйрса. Бүгүн үлгүргөнүбүз бир машина болду. Оор өзү. Мына ушул акчабыз Кудай буйрса. Колдоо элдерге да рахмат, Алла разы болсун. Баткендиктер кыжалат болбогула, биз силер менен.